Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Кайрымды Бол коомдук фондуна өтүп кеткен 2018 жылдын декабрь айында боор гепатит оорусунан жабыркап келгенин айтып, кайрылган Жазгүл Турдуева жөнүндө болмокчу. Жазгүл Турдуева биздин фонддун демилгеси менен кайдыгер карабаган мекендештердин колдоосунда Индия жергесинде үстүбүздөгү жылдын 17 январь күнү боорун алмаштыруу үчүн сапар алган. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Индия жергесинде бооруна эмес, жеңил операция болуп, ата-энесинин кашына аман-эсен келди. Индиядан келатканда ушундай кубануу менен келдим. Ата-энемди, үйдү сагынып, айылымы сагынып келдим. Бир жагынан ушу Индияда Аллахым мага шыпасын берип, ушул врачтар, дарыгерлер мага себепчи болгонуна аябай сүйүндүм. 14 жылдан бери кыйналып жүргөн, кыйнап мени ушундай депрессияга алып келген оорулардан арылдым десем болот. Буюрса мына башталышы. Жакшы келип алдым, Кудайга шүгүр. Жолдо бир аз кыйналдым, бирок өзүм мекениме, өзүм айылыма, өзүм үйүмө келип алдым. Келген күнү 4 март күнү түнү келдик, саат 1 чамасында келдик. Келсем ата-энем ыйлап тосуп алышты, эжемдер. Аэропорттон сиңдим тосуп алды, эжемдер тосуп алды. Үйгө келгенде алар башка эжемдер, атам, карындаштар тосуп алышты. Баарынын эле көздөрүндө жаш да. Сен ушинтип кеттиң эле, ушунчалык Кудайдан тиледик, ушул кайта келсе экен, көзүбүз көзүнө түшсө экен деп ниет кылышыптыр да. Себеби мен 2018 жылы октябрдын 15-нен баштап комага түшүп аттым. 2 күндүн биринде комага түшөм, реанимацияга барам. Скорийлер күндө 2 жолу, кээде бир жолудан келип атты да. Алар чарчашты. Жазгүл, биз сага жардам бере албайбыз, билбейбиз дейт. Ошко алып барышат, оштогулар обезболивающий сайып коюшат. Тезирээк бар Индияга, тезирээк бар дешет. Анан Индия өлкөсүнө 17 январь күнү кеттим эле, Кудайга миң калаш шүгүр. 17 январда барып текшерүүлөрдөн өтүп, Fortis Escorts клиникасына текшерүүлөрдөн өттүм. Ал жерден гепатит, цирроз деген сенде такыр жок деди. Болгону ушу проблема селезенкаңда деди, көк боордо деди. Анан айттым, менин көк боорум 2004 жылы эле башталган эле. Дарыгерлер өздөрү айтышат эле, сенин көк бооруң чоңоюптур деп айтышат эле. Бирок мынчалык гемоглобинди түшүрөт, мына ушудан ушунчалык башың ооруйт, денең саргайат деп айткан эмес эле. Ал жака барсам ошентип айтты. Анан доктор Вивеквич, хирург, трансплантолог врач айтты. Сен деди, селезенкаңды алсак деди, боорго күч келет деди, боорго эффект берет, барып цирроз болуп калат. 6 ай дары ичип кайра келбейсиңби деди. Анан жок дедим. Мен 6 ай дагы дары ичип, ошо дары менен мен айыгып кетем экен, мен мурунку абалыма келем экен деп дагы депрессияда жашагым келген жок. Андан чыгып Индиянын өкүлдөрү Ахтар, Мухаммед Ахтар, Ишчакка айттым. Мен келдим, мен кайра ушундай каражат менен келишим өтө кыйын болот. Мен ушу селезенкамы алдырса алдырып эле кетейин дедим. Алар кеңеш беришти. БЛК госпиталында доктор Манав, гепатолог, гастроэнтеролог эң күчтүү врач бар деди. Ушу Fortis Escorts'тон иштеп кеткен деди. 1 ай болду кеткенине деди. Ошо врачка бардык. Ал позвоночниктен мазок алдыр деди. Биопсия печени тапшыр деди. Аябай так изилдеп табалы деди. Айткан анализдердин баардыгын тапшырдым, томографиялардан өттүм. Өтүп бүтүп, анан эң акыры ошол селезенканы удалить этиш керек болуп калды. Анан гепатолог доктор Манав, хирургтар менен биргеликте 14 февраль күнү операцияга алып келип кетишти. Таңгамал саат 7:30. Операциядан чыгып, реанимацияда жандандыруу бөлүмүндө жатпын. Өзүмө келгенден палатага алып чыгышты. Палатага алып чыкканда эле ушул сол жагымда кабыргам түбү ушунчалык бош калганы, ичимдин бош калганын сездим. Ошентип больницада, госпиталда жатып, дарыландым. Биринчи операциядан чыкканда
отура албай, баса албай ыйлаганымда эмне үчүн мен ушул операцияга макул болдум, операция кылдырбай эле койбопмун да калган өмүрүмдү жашай бербепмин, ушунча жанымды кыйнадым деп ыйладым эле. Анан жок, врачтар, дарыгерлер ордуман тургузуп бастыртып, мен бастырткандан кийин өзүмө келгенен айттым: Кудай, ушу айткан сөздөрүмө өзүң кечир. Мен жакшы эле ушул операцияга макул болгон экенмин. Бул операция аркылуу мен гемоглобинимди көтөрө алат экенмин. Бул операция аркылуу мен башымдын ооруганы калат экен, денем саргайганы калат экен деп ушунчалык Аллага шүгүр келтирдим. Андан кийин гостиницага келдик. Гостиницага келип жаттым. Ошондо Мухаммед Ахтар менен Ишчакка айттым: мен силердин дарыгерлериңерге чөгөлөп туруп тазим этем дедим. Керек болсо бутунан өпкүм келип атат дедим. Мен 14 жылдан бери ушул диагноз койдура албай, эмнеден улам ушинтип ооруп атканым эч диагноз койдура албай, дарылар алып сакай албай жүрөт элем. Ушул жерге келип мен шифа таптым. Ушул дарыгерлер себепчи болду. Биринчи албетте Аллахка шүгүр дедим. Экинчи дарыгерлериңерге шүгүр дедим. Сиздерде ушундай медицина аябай өнүккөн экен дедим. Кудай кааласа мен барсам Кыргызстанга дедим, өзүм окшоп ушундай сыноолорго кабылган жарандарды Индияга барыңыздар деп айтам дедим. Эч бир мамлекетке көрүнбөгүлө эле Индияга баргыла деп айтам дедим. Себеби мен өзүм Ош областтык ооруканада жаттым, Кара Суу районунда ооруканада жаттым. Москвага бардым, 3 клиникага көрүндүм. Москвада дагы мынчалык Индиядагыдай диагноз коюшкан жок да. Бир гана ушу Индияда мен ушунчалык баа бердим да дарыгерлеринечи. Алар Лондондо, Англияда, Америкада окуп келишет экен. Лондондо экзамен тапшырышат экен. Ушунчалык баягы мээнети ак экен ушу дарыгерлердинчи. Алган тыйындарынан актап жешет экен аларчы. Ушунчалык сонун карашты. Мен 1000 мертебе рахмат айтам. Ушул Индия өлкөсүнө барганыма кыргыз элиме рахмат. Элден айланып кетсе болот деген апамдын жакшы сөзү бар. Элден айланып кетсе болот. Элге Алла ыраазы болсун. Андан кийин Азамат Байматов, Кайрымдуу бол фондунун жетекчисине рахмат. Тилек Айталиев, Ислам Гайнуллин, оператор, журналист балдарга рахмат. Мына От Садырда жардам берген Ынтымак ТВда иштеген Рамазан, Тилек, Ош биримде алып иштеген Аселя Талгат кызы, Адыл Акжол уулу Ош ТВда иштеген. Турмуш сабактарын алып барган Кыздаркан Токтосуновага рахмат. От Садыр айыл өкмөтүнө рахмат. Мен иштеген кесиптештериме рахмат, окуучуларыма рахмат, мектептерге рахмат, садиктерге рахмат, элге рахмат, туугандарыма рахмат, кошуналарыма рахмат. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Мына мен буйруп Индиядан келдим 4-март күнү. Буйруса эми 6 айдан кийин текшерүүгө барам. Текшерүүгө барып, текшерүүдөн өтүп, дарыгерлерден кеңеш алып келем. Андан ары буйруса Аллахым узагынан сүйүнсө, мен дагы өмүрүм узун болсо, кичине иштеп тыйын тапсам, биринчи сооп үчүн иштеймин. Андан кийин өзүмө иштеймин. Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов менен Тилек Айталиев, Мухаммед Ахтар Индиянын өкүлү. Булар турмуш сабактарына келишти, Элтер телерадио компаниясынын теле берүүсүнө келишти. Ал жерде мен Азамат менен биринчи жолу тааныштым. Таанышып эфирде отурганда чет өлкөдөн бир туугандарыбыз, боордошторубуз салган акчадан мага $1000 берди. Андан сырткары Азамат Байматов айтты: мен колумдан келишинче сиз менен элдин ортосуна көпүрө болуп берем. Буйруса сиз Индияга барасыз деди. Андан кийин апама эң эле жүрөгүндө ушунчалык калган сөзү Азамат чыкты дагы апама айтты: апаке ыйлабаңыз деди, үйдү сатам деп ойлобоңуз деди. Буйруса жазгыл эже Индияга барып дартына даба таап келет деди. Мен сизге сөз берем деди, үйдү сатам дебеңиз деди. Болгону биз 3 бир тууганбыз, эң улуусу менмин. Менден кийин 82 сиңдим бар, 85 иним бар. Мен ата-энемди батирде турушун каалабайт элем. Андан көрөк мен өзүм ушул калган өмүрүмдү жашап өтүп кетмекмин. Үйдө эч саттырбайт элем. Ушул Азамат жолугуп калып, сиздерге эл менен мен ортомдо көпүрө болуп, ушинтип каражатты чогултуп, өзү кошо барып, бир тууганындай болуп, түнү күнү ал-акбал сурап, жатаканабызга келип, ушунчалык маектешип, моралдык жактан
материалдык жактан жардам берген Азамат Байматовго мен өтө терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай биздин патриот жигиттерибиз көп болсо экен. Ушундай кызматка элдин кызматын кылып жүрө берсин. Азамат ажы, сага чоң рахмат. Сага ден соолук каалайм. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Дайыма элибиздин кызматында болуп жүрөр. Аллах ыраазы болсун. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мына акыркы жылдары элибиз ушунчалык сооп үчүн иштеп жатышат, сооп үчүн жардам берип колдорун созуп жатышат. Элибиздин жүрөгүндө ыйман пайда болду. Ыймандуу боордошторубуз көбөйө баштады. Мен ушунчалык сүйүнүп жатам. Буйруса баардыгыбыз биргеликте ушуга окшогон, мага окшоп тагдырдын сыноосуна, Алланын берген сыноосуна кабылган жарандарга жардам берели. Аларды дагы өмүрүн узарталы. Алардын ата-энесинин жүзүнө күлкү пайда болсун. Уулдарынын, кыздарынын пешенесине бар болсун. Эч ким оорубасын, эч ким мындай сыноолорго кабылбасын. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Алла ыраазы болсун. Дагы бир ирет чоң рахмат. Жазгүл эже өз үйүнө аман-эсен келди деген жаңылыкты уккан эл журт бири экиден келип, ден соолугунан маалымат алып жатышты. Ал эми бир туугандары болсо кубанычтын артынан ыйдагы чыгып жаткан кезде. 2018 жылдын октябрынан баштап сиңдим ошо комага түшүп, аябай катуу ооруп, бизди коркутуп ушундай катуу ооруду эле. Эми 2019-17 январь күнү Индияга учуп барып, сиңдим ошо операция болуп, жакшы болуп келди, Кудайга шүгүр. Көп элден айланса болот экен. Кыргыз элиме рахмат, ушу кайрымдуу фондуна рахмат. Ушу сиңдим ушу операция болуп, жакшы болуп келди пешенебизге. Мына Азамат Байматовго, Тилек Айталиевге, ушул балдарга чоң рахмат айтабыз. Ушулардын жардамы менен сиңдим Индияга барып, операция болуп, жакшы болуп келди. Кудайга шүгүр. Кудайга айтканыбыз бар экен, пешенебизге жакшы болуп келди сиңдим. Мындан буяка дагы ушу сиңдим ден соолугу жакшы болсун, өмүрү узун болсун. Ушу балдардын дагы Кудайым ушу ден соолуктары жакшы болсун, өмүрлөрү узун болсун. Иштеринде дайыма ушу ийгиликтерди болсун. Не дейбиз эми, бизге кылган жакшылыктары Алладан кайсын. Ушул кыргыз элиме дагы чоң рахмат. Ушу көптү көрсө көл болот деп сиңдимдин ушу Индияга барып келишине чоң салымдарын кошту. Ушул мына айыл өкмөттөр, Отсадыр айыл тургундары бизге ушунчалык жардам берди. Ушулардын жардам бергендерине чоң рахмат. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Не дейбиз эми, ошо баарына ошо тынччылык болсун. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч болушсун. Assalomu alaykum. Qaysingizlar? Yaxshi o'qiyapsiz. Ушул апарып сакайтып кызыбызды ошо башка өлкөлөргө апарып келген ошо эл азамат балдарыбыз эсен болсун. Ана Ислам, Тилек дагы кимси? Азамат айрыкча. Эң негизги немебиз Азамат. Ошондой уулдарыбыз эсен болсун. Калкыбыз тынч болсун. Ушу Кыргызстандан ошондой жигиттер, ошондойлор чыга берсин. Эмдиги жыл дагы келер жылдарга ошондой врачтардан чыксын бизге дагы. Рахмат ушу кызыбызды ушундай жерге апарып сакайтып келген ошолорго миңден миң рахмат. Элге рахмат, журтка рахмат. Ушу жардамдашып апарган. Ар бир адамга ушу ден соолук каалайм, бардыгы ушу шифа тапсын. Ушу балдардын өмүрү узун болсун. Сенин куш келипсиңер кыздар. Ошол эмне дейт элем, биз Жазгүлдүн ушинтип жакшы болуп келишине кубанып отурабыз, ушинтип экинчи жаралышына дегендей. Ушу мен элге ыраазы болот элем, элден айланып кетсек болот. Ошо элдин жардамы менен Жазгүл биздин жаныбызга ушинтип жакшынакай болуп жадырап, жайнап келип отурат. Ошондой эле өзүбүздүн классташтарыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз, эл журтка. Ошондой эле ушул Азамат Байматовго дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз классташтардын атынан. Сөзсүз колдоолор көрүлдү.
Москвада классташтарыбыз алар акча салышты, бир эмес 2 жолудан улам. Биз бул жердегилер ошентип жардам кылып, колубуздан келгенче жардам кылып аттык, ошентип акча чогултуп дегендей. Анда аябай настроениясы жок болуп, ыйлап кечке чалсак эле ошентчү. Азыр болсо сүйүнүштүү кабар менен бизге чалып, келгиле досторум, жолугайлы, олтурайлы деп ушундай аябай мындай сүйүнүштүү неме сөздөр менен сүйлөп ушу жакшы да. Акыбалы. Бизди жакшы тосуп алды келгенибизде, ыйлабай. Мурун ыйлачу, азыр мына турат. Жакшы. Индиянын борбору Нью-Делиде бир конок үйүндө жашап, бир туугандай болуп калган мекендештер Жазгүл Турдуеванын Кыргызстанга келди деген маалыматты уккандан кийин ден соолунан кабар алууга келишип, бүгүнкү карманыбыздын көңүлүн көтөрдү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Биз мынакей бүгүн Жазгүл эженин үйүндө аябай сүйүнүп, кубанып, толкунданып отурабыз. Жазгүл эже мынтип Индиядан келип 3 күндүн жүзү болду келгенине. Бүгүн элдерди, туугандарды баардыгын чакырып, элден бата алып, Жазгүл эженин бир туугандары, ата-энеси, үкөлөрү, акелери баардыгы ушинтип сүйүнүшүп, кубанычта отурушат. Биз да келип мынтип көзүбүз менен көрүп, биз да сүйүнүп, аябай толкунданып отурабыз. Анан ошо менен бирге биз 17 январь күнү Бишкектен учуп кеттик эле Дели шаарына. Ал жака барып барганда анализдерди тапшырды, тосуп алышып, врачтар көрдү. Адамда ар кандай ойлор, кыйынчылыктар болот экен, операция болуп каламы, болбой каламы, кандай диагноздор чыгат деп. Анан ошентип мынтип Жазгүл эженин диагноздору бул жактан пересадка болот деген, ал жака барганда башка диагноз чыгып калды. Кудай каалап мынтип жакшы болуп, жакшы ийгиликтерге жетип, операция мынтип ийгиликтүү өттү, жакшы сүйүнүчтүү кабарлар менен келди Кыргызстанга. Бардыгы жакшы, Кудай кааласа бүгүнкү күндө. Кетип аткан абалы эми ой менен, стресс менен, ар кандай ойлор менен барышат да барганда. Анан биз менен кошулуп дагы 4 оорукчаны кетишкен, алар дагы ар кандай ойлор менен барышып, азыр бардык операция болду, ийгиликтүү болду. Ошолордун ичинен тилекке каршы Ширин эже мынтип дүйнөдөн кайтып кетти. Калган барган оорукчандар бардыгы ийгиликтүү келишти. Сапарали бүгүн учуп жатат, Нуфтилла жакында келет, Кудай кааласа. Азыр мынтип Жазгүл эженин жүзүн карап турабыз, аябай толкунданып, сүйүнүп, мынтип сүйүнгөндүн жүзүнөн көрүп отурабыз, бардыгы жакшы, Кудай кааласа. Кайрымдуулук фондуну көзүбүз менен көрүп атабыз, күн түн дебей кызмат кылып, ушундай ооруган адамдар менен кабар алышып, өзлөрүнүн болгон мүмкүнчүлүк аракеттерин жумшап, колдон келген жардамдарын берип атышат. Түндүк дебей, түштүк дебей, Кыргызстандын бардык областтарынан кайрылгандардын эми бардыгына жетише албай атат, бирок ошолордун ичинен эң абалы оор, аябай кыйын тагдырда турган мекендештерге колдон келген жардамдарын берип, мынтип тилек айталып, инебиз дагы ар дайым чуркап, күндөп, түндөп, бир күнү Ошто, бир күнү Жалал Абадта, бир күнү Бишкекте ушинтип жүрүп, мекендештерге аябай жардамдарын көрсөтүп атышат. Биз Кайрымдуулук фондуна Азамат Байматов, Ражап байке, дагы ошол Кайрымдуулук фондунун мүчөлөрүнүн бардыгына ушу кыргыз элибиздин атынан, жеке өзүмдүн атынан бардыгы затынан ыраазычылык билдиребиз. Мындан дагы жакшы кызматтарды кылып, эл алдында кызматты кылып жүрө бергиле. Аллах таалам силерден ыраазы болсун. Жазгүл Турдуевага Кайрымдуу бол коомдук фонду менен жер жүзүнүн 4 тарабындагы эмгектенип жүргөн кайрымдуу кыргыз мекендештерин салымы чоң. Азыркы учурда ден соолугу жакшы болгон кабарды уккан элдин тынчы жайдары. Биздин фонд карапайым элдин камын ойлоп, бир гана карапайым элге кызматын көрсөтүп келет. Андыктан жөн гана видеону көрүп койбостон, биз менен сооптабы жолунда бирге болууга шашылыңыздар.